Энергетиктер канчалык деңгээлде зыян? Азыр Шайлообек Уркунбаев толук түшүндүрөт. Май болуп семирткен эмне? Бул кант. Мына 200 грамм жанагындай энергетик ичсең, мынанча кант бар ичинде. Мен мындай айтат элем да, азыр азыр бирөөбүз кимибиз нормальный адамдай эзип туруп ичсек, кылгырып кусуп калабыз. Эмне дегенде ашказаныбыз кабыл албайт, жүрөк да кабыл албайт. Анткени өтө таттуу, туурабы? Эмне үчүн бирок ичип атат? Эко үчөө ичкенден мындайдан эко үчөө болуп кетип атпайбы? Дегенде газды алгандан кийин бул усвоимость, сиңиримдүүлүгү 10 эсе күчөйт. Тез сиңип кетет, тез башка барат, адам балдет этип, сонун турбайбы деп, мен энергия алдым деп ойлоп калат. Бирок энергия албайт. Билип олтуруп ушуну дагы деле пайдаланып атабыз. Бул деле өзүн алдамай. Бирок сен төшөктө ятып не ичип атсың деген суроо болот да. Анча-мынчалар айтат, мен суу сундугумду кандырыш үчүн ичем дейт. Эгер сен суу сасаң, организм суу талап кылат. Суу ич десең, сууду ичпейт, анткени организм аны каалабайт. Эмне үчүн дегенде, бул наркотик. Кумар дегенди билесиң, наркотик, кумар, акча ойноп кумар, акча ойноп туруп канча деген тамын, үйүн сатып үргендер, аялын утулгандар кумар, Мен ойлойт элем, муну ичкен андан да жаман кумар.